2027 жылы ички дүң продукцияны 2 триллион сомго, ал эми бюджетти триллион сомго чыгаруу. Бул аткаруу бийлиги алдына коюп жаткан дымактуу план. Ички дүң продукция быйыл 1,5 триллион сомду түзүшү мүмкүн. ИДПны жан башына бөлгөндө 2020 жылы 1,2 миң долларды түзсө, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 2,5 миң доллардан ашат. 2023 жылга консолидацияланган бюджет 577,2 миллиард сомду түзгөн. Быйыл 686,9 миллиард сомду түзөөрү күтүлүүдө. 2025 жылга бюджет 700,5 миллиард сом деп пландаштырылууда. Ал эми 2027 жылы консолидацияланган бюджет 743,3 миллиард сомго, ал эми ИДП 2 триллион сомго жетери болжолдонууда. 2024 жылдын министрлер кабинети кеминде 9% өсүш менен жыйынтыктоого белсенүүдө. Экономикада biz 2021 жылы 7% өсүү менен аяктасак, эсиңиздерге салып кетейин, 2020 жылы -7% болгон. Андан бери 3 жыл катары менен 9% өсүш менен баратабыз. Казынага быйылдагы белгиленген пландан көп каражат түшөөрү күтүлүүдө. Быйыл консолидацияланган бюджет пландан дээрлик 85 миллиард сомго көп болуп, 686,9 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Мен башында ишенген эмесмин. 400 миллиардта чыгарабыз 2022-2023 жылда дегенде. Андан кийин мен ушул бюджетти 24 жылды 700 миллиард дегенде дагы ишенген эмесмин, бирок эмне үчүн бийлик бутагы аткарабыз деп жанагы өздөрүнүн амбициялык мындай цель дейбизби, өзүнчө максат коёбуз, эмне үчүн колдобойбуз деп колдодук, бирок бүгүнкү күндө аткарды, көрүп атабыз, цифрасын баардыгы дал келип атат. 2 жыл алдын ушул Акылбек Үсөнбекович командасы менен келгенде ушул миллионду, триллионду, профицит деген сөздөрдү айтканда элдин баардыгы мындай ишенишкен эмес. Жомок деп айтышкан, ар кандай божомолдор болгон. Бирок эми мына 2 жыл аралыгында биз көрдүк, айткан сөзү, жазган цифрасы дал келип, ошондой эле мына быйыл бүгүн дагы көз көрүнүп баардык болуп жасалып аткан жумуштардын ушу биздин айланабызга алып келип тизип алып туруп көргөзүштү. Казынанын кампайышына салык жана бажы төгүмдөрүнүн арбын чогулушу өбөлгө болууда. 2024 жылы салыктык түшүүлөр 342,9 миллиард сомду түзүп, былтыркыга караганда 48,5 миллиард сомго көбөйгөн. Финансы ресурстарын айтсак, бул баягы чет элдик инвестициялар. Ошол эле кум төргөн, улут таштыргандан кийин мына 1-2 жылда 1 миллиардтан ашык доллар түшүптүр. Мына ошол ресурс болду. Мындан тышкары жана укук коргоо органдардын өзгөчө жана улуттук коопсуздук кызматы 1 миллиард 600 миллион долларды өлкөнүн казынасына түшүрүптүр да. Ошолордун баары албетте ушул финансылык маселелерди чечти. Тоо-кен ишканаларынын кирешеси болсо быйыл 36 миллиард сомго чейин жетери күтүлүүдө. Бул тармактан соңку 3 жылда 111 миллиард сом киреше түшкөн. 27 жылда канадецтер 400 тоннадан ашык алтын өндүрүп, Кыргызстанга болгону дивиденд катары 100 миллион сом берген экен. 1 да грамм алтын бизде калган эмес. Азыр 2,5 жылда 38 тонна алтын өндүрүп, бюджетке 291 миллион доллар дивиденд төлөдү. Ал эми салыктык жана башка төлөмдөрү бюджетке 3 жылда 990 миллиард долларды түштү. Жалпы 1 миллиард 77 миллион доллар 2,5 жылда эле экономикага алып келип берди. Кыргыз Республикасында алтындын запасы улуттук банктын маалыматы боюнча 48 тонна бүгүн бар. Тоо-кен тармагында быйыл 8 ишкана ачылды. Ал эми жалпысынан быйыл 150 ишкана ачылаары пландалууда. Алардын басымдуу бөлүгү ишке берилип, ички жана сырткы рынокко продукцияларын чыгара баштады. Мен оюмча бүгүнкү күндө сөз менен эмес, иштер менен дал болду. Заводдор ачыла баштады. Мынакей 25 жылдан бери тонолуп калган заводдордун баары азыр ишке кире баштады. Анан бул эми мындай. Эгерде мурункуну жөн эле уга алсак, бүгүнкү нерсени биз көрө алабыз, колубуз менен кармай алабыз, сезебиз. Ишканаларды ачууга тартылган инвестициянын суммасы 2,2 миллиард долларды түзөт. Натыйжада 19 миң жаңы жумуш орду түзүлмөкчү. Тармактары боюнча жана жаңы ишканаларды айта кетсем, иштетүү өнөр жайы боюнча 124 ишкана, энергетика боюнча 18 ишкана,
кен казуу тармагы боюнча 8 ишкана, соода логистика борборлору 6 объект, калдыктарды кайра иштетүү ишканалары 2 чоң жаңы ишкана башталды. Өлкөдө өндүрүлгөн товарлар, унаалар, республикалык бюджеттин эсебинен алынган техникалар көргөзмөгө коюлуп, депутаттарга тааныштырылды. Ошонун базасы өзү чыгарып атат. Биздин прототиптер бул гибрид, бул бензин, булар болсо механик. Биздеги прототиптер Кытайда чыкпайт. Жылдын башы менен автосборочный завод кураштырууга берилет. Гибрид $10.000. Жогорку кеңеш 2023 жылга республикалык бюджеттин аткарылышы, 2024 жана 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-27 жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө мыйзамдын долбоорун карады. Жыйында Минкап башчысы баяндама жасады. Акылбек Жапаровдун айтымында былтыр 1,5 миллиард сомго 10 оорукана, 32 поликлиника курулган. 2022-2024 жылдар аралыгында 320 билим берүү объект курулган. Анын 268 мектеп, 52 бала бакча. Салыштырмалуу 1986 жылы 43 мектеп курулган. Былтыр 143 орто окуу жайлары менен 16 мектепке чейинки билим берүү мекемелери салынган. Быйыл 190 мектептин жана 110 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. 100 жылдыкка карата 113 орто окуу жай, бала бакчалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилет. Муну менен катар 2 жылда 3 жаңы айыл түптөлдү. Чек ара чатактарынан кийин Капчыгай жана Достук айылдары калыбына келтирилип, Өзбекстан менен чек араны тактоонун натыйжасында 101 турак жай курулуп, Ошто жаңы барак айылы түптөлүүдө. Жарандарды турак жай менен камсыздоо үчүн өлкө боюнча 40 миңден ашык батир салынууда. Үйлөрүнө документ ала албай жүргөн 90 миңден ашык адамдын маселеси чечилип, кызыл китеп, техпаспорт сыяктуу документтерди алды. Ал эми соңку 3 жылда дээрлик 2400 чакырым жол оңдолду. Көптөгөн жолдор мурда кредиттик гранттык эсепте гана жасалып келсе, бүгүнкү күндө приоритеттүү болуп, чоң жолдордагы, мисалы Нарымбаетов жолу, узундугу 120 километр жол, бул бюджеттин эсеби менен толугу менен иштелип жатат. Буюрса, бир 2025-2026 жылдары мен ойлойм, республикадагы көпчүлүк жолдор толугу менен асфальтталып, оңдолуп, түзөлүп, көпүрөлөр салынып бүтүп калат деген ойдомун. Жасалып жаткан иштер эл өкүлдөрүнүн купулуна толду. Депутаттар суроолорду узатып, ага Минкап башчысы, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жооп беришти. Эл өкүлдөрү өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн, экономика өсүп жатканын белгилеп, министрлер кабинетин алкады. Результаттар бар, ачык сөз. Өндүрүш ачыла баштады, заводдор бул жакшы белги. Нарын өрөөнүндө жакшы иштер, алгылыктуу иштер чындап жасалып атат. Массалык түрдө жолубуз оңдолуп атат. Эми өсүштөр жакшы болуп атат. Жол, садик, мектеп, ишканаларды ачып коюп, мына биз депутаттардын астыбызга келгенде мындай жүзүңүздөр жарык, уруш талашы жок, жакшы жыйын болуп атат. Не могу не сказать о том, как мы гордимся всеми достижениями нашего правительства, в целом нашей страны. Отчет эң жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин отчету жактырылып, сунушталган мыйзам долбоорлору биринчи окууда кабыл алынды. Бийлик алдыга дымактуу пландарды коюп жатат. 2025 жылы консолидацияланган бюджет 700 миллиард сом деп пландаштырылган. Ал эми 2027-28 жылдары бюджет 1 триллион сомго жетиши ыктымал. Азыркы учурдагы жетекчиликтердин активдүү, интенсивдүү Кыргызстандын өнүктүрүү экономикасын, жалпы социалдык экономикалык абалын өнүктүрүүчү болгон аракеттери абдан маанилүү, абдан биз адистер катары кубаттай турган нерсе. Ошол эле алдыга аткан жаңы пландар, жаңы ой тилектер Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча, Кыргызстанда жакын аралыкта президент койгон 30 өнүккөн мамлекеттердин арасына киргизүү боюнча пландар мындай темп менен бара турган болсо, реалдуу нерсе ошол ишке ашат деп ойлойм. Кыргызстан алдыдагы 6 жылдын ичинде алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кошулууга далалат кылууда. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.